Assalamu алейкум, урматтуу Нур Медиа каналынын көрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздер менен калк арасында көп эле миң уккандан бир көргөн деген макал айтылып келет. Эми ошол макал кайсы хадис менен төп келет, кайсы хадистен алынган жана ал хадис эмне себептен айтылган, ошол туурасында кеп кылабыз. Андыктан экрандан алыспай туруңуздар. Күндөрдүн биринде пайгамбарыбыз адамдарга Муса пайгамбардын окуяларынан бир окуясын айтып берип жаткан эле. Ал окуя мындайча: качан Муса пайгамбар Туртоосунан кайтып жаткан учурда анын коому торпокко сыйынып кеткендиги туурасында кабар берилет. Качан Муса пайгамбар ошол акыбалды коомуна келип өз көзү менен көргөндө ушунчалык ачуусу келип колундагы Тоорат китеби түшүп сынып кетет, себеби ал тактайдан болгон. Негизинен ушул окуяны пайгамбар айтып берип туруп, адамдарга тыянак чыгарып, лайсал хабару кал муайянати, уккан нерсе көргөндөй эмес деген хадисти айткан. Негизинен бул хадисте адамдын өзгөчө сыпаты айтылып жатат. Адам уккандан караганда көргөн нерседен өтө катуу жана тез таасир алат. Мисалы, Муса пайгамбардагы коомунун акыбалын көргөнгө чейин кабар бар эле. Билет эле коому торпокко сыйынып кеткендигин, бирок ал учурда анчалык сезим, анчалык ачуусу келген эмес. Качан өз көзү менен көргөндө ушунчалык ачуулангандыктан колундагы Тоорат китеби түшүп сынып кетти. Демек, биздин ата бабаларыбыз мына ушул пайгамбарыбыздын хадисин адамдарга жеткирүүдө уккандан көргөн артык деп, миң уккандан бир көргөн деген макалды айтып өткөн. Чоң рахмат, сиздер менен Нур Медиа каналы болду. Эң акырында биздин каналга каталып, коңгуроонду басканды унутпаңыздар.